Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мира Шукуралиева. Жана мен Каныга Санкариев. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген бир тууган Матраимовдор миллиондорду кайдан тапкан? Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште кызуу талкуу жаратты. Каракөлдүн мэри Ильяс Эркеевдин коомчулуктан жашырып, шаардык кеңештин жыйынында депутаттарга эмнени айтмак? Отурум башталбай жатып, ал НТС телеканалынын журналисти жыйынга катышпасын деп чыкты. Чүй областынын Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда куралчан адамдар изделип, перехват планы жарыяланды. Таксистке куралчан адамдар кол салды деген маалымат такталууда. Улуу Британиядан келген мыкты футболчулар жана алардан сабак алган жаш кыргыз спортсмендери. Алардын бири англиялык клубтарга тандалышы да мүмкүн. Бир тууган Матраимовдор өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, байлыкты кантип топтогон? Мындай суроо бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлүп, тиешелүү кызматтар иликтөө жүргүзүүсү керек дешти депутаттар. Буга депутат Искендер Матраимовдун бир туугандары менен кичи мекенинде мечит, спорттук зал куруп, жакшы иштерди жасап жатабыз деп айтканы себеп болду. Эл өкүлү бажы кызматында иштеген иниси Райым Матраимовду калкалап, ага сөз тийгизбөөнү суранып билдирүү жасады. Анткени анын 3 сентябрда Кара Суу шаарында өткөн шайлоого кийлишкени айтылып, Республикада жұрт фракциясы тарабынан эскертүү берилген. Парламенттин отурумунан биздин кийинки материал. 3 сентябрда Кара Суу шаардык кеңешинде шайлоо одуну мыйзам бузуулар менен коштолгону 1,5 жумадан бери айтылып, видео тасмалар менен тастыкталып коомчулукка жарыяланууда. Ага кошумча бул маселени дүйшөмбү күнү коопсуздук кеңеши да карап, тартип сактоо органдарына териштирүү тапшырмасы берилген. Кара Суудагы добуш берүүнүн жүрүшүндө айрыкча бажы кызматкерлери активдүү иштегени байкалган. Алсак, Достук бажы постунун жетекчиси Мурат Исаков шайлоо тилкесиндеги бир бөлмөдө добуш берүүгө көзөмөл жүргүзгөнүн байкоочулар айтып чыгышкан. Бул бир эле участоктогу терс көрүнүш. Калган добушканаларда дагы кандай мыйзамсыз иштер жүргөнү азырынча белгисиз. Өткөн жумада бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райым Матраимов кичи мекениндеги шайлоого кийлигишкени айтылып, ага парламентте эскертүү берилген. Эң кызыгы, Райым Матраимов өзү бул боюнча эмдигиче үн ката элек. Анын ордуна демейде көп сүйлөбөгөн улуу агасы, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов мандатын пайдаланып, бүгүн парламент борбордук трибунасы аркылуу бир тууганына болушуп билдирүү жасады. Акырда кече кеңештин коопсуздугу ушу сөз болду. Ал жерде Матраимовдор катышкан жери жок. Ал жерде СДПК партиясы катышты. Республика Ата жұрт партиясы бир көчөдө эл менен жолуккан жок. Элик менен жолукпай туруп, агитаторлорду албай туруп, штабты ачпай туруп, анан кантип жеңишке жетишет, мен эч кандай ушуга түшүнбөдүм. Мен дагы арканды алыс ташагандарданбыз дедим. Анан бул жерде айтыла турган сөзүм эсиле, бирок айтайын Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Ошону бир жерде айтып коеюн дедим эле. Искендер Матраимовдун 5 эркек бир тууган экенин баса белгилеп сүйлөгөнү көпчүлүктү таң калтырды. Анын артында кандай ойлор жатканы түшүнүксүз. Бирок ага жооп кайтарууга Матраимовго түзүлгөндөй эле мүмкүнчүлүк берүүгө депутаттардын көбү макул болбой койду. КСДП фракциясынын мүчөлөрү залда отурса дагы каттоодон өтпөй, Мирлан Жээнчороевго сөз сүйлөөгө добуш берүүдөн баш тартканы таң калтырды. Мындан улам Республика Ата жұрт фракциясынын мүчөлөрү ортодогу микрофон аркылуу тактоо киргизгенге аракет жасашты. Ким үстөмдүк кылып атат ошол жерде? Кайсы таможняның сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде? Эмне коркосуңар? Бергиле убакыт. Бүгүн Кара Суу району бул Матраимовдордун менчиги эмес. Менчиги эмес. Төгүн жала айтылып атат. Нурахунов көчөсүндө май айынан бери, июль айынан бери штаб иштеп атат. Кеңешке иштеп аткан штаб иштеп аткан. Ал жерде өзүнүн штабтын өкүлдөрү бар. 54 кандидат Республика партиясынын атынан катталган. 54 кандидат көчө-көчө жолугушууларды жүргүзгөн.
Ал эми Искендер Матраимовдун айтымында 5 тууган кичи мекенде көптөгөн жакшы иштерди жасашкан. Мечит, спорттук залдарды салып, канал курушуптур. Бирок 5 тең мамлекеттик кызматтарда иштеп 20 000 сомго чейин айлык алып жүрүп, мынча каражатты кайдан тапканы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Муну Искендер Матраимов Кудай берип жатат деп түшүндүрдү. Белгилей кетсек, Матраимовдордун бири Райым Миллион деген каймана аты менен таанымал бир тууганы Бакиевдин заманынан бери 2007-жылдан тарта бажыда чоң кызматтарды аркалап келет. 2015-жылга чейин Ош бажысынын башчысы болсо, 2 жылдан бери бүт өлкөнүн бажы кызматынын төрагасынын орун басары. Ошол жерде урку сокку болду. Ошол избирательный участоктордо түз видеосунда турат. Шайлоо тилкесинде нар жагында спорттук түрдөгү балдар отуруп алып бир-бирден кишилерди киргизип атат. Бир-бирден. Ушугу таза шайлоо. Урматтуу Матраимовдор, президент менен жабынбагыла. Президент таза жана айкын шайлоо болсун деди. СДПК менен жабынбагыла. 2007-жылы Бабанов СДПКнын начальник штабы болгон. Мен таластын координатору болгондо силер какта элеңер. Марат менен Максимдин этегинде жүрбөдүңөр беле. Бүгүн эл билет ким экен. Фонддун аркасынан аянчаларды кайсы фонд, кайсы акча каражаттан? 5 тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спот аянча 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 000 сомдон 18 000 сомго чейин. 12 000ден 18 000 сомго чейин. Ошол аянчалар 30 километр канал. Миллиондогон каражаттар турат. 12 000 сом айлык менен жазадыбы? 18 000 айлык менен жазадыбы? Бүгүн таможнянын орун басары Райым Матраимов, кайманаты Райым Миллион. Кадр саясат өкмөт карасын. ГСБптин орун басары болуп, ошол жерде ССБ болуп турат. Түз ошолорду тейлеген бир тууган иниси отурат. Бүгүн аларды каралбай жатат. Азыр болсо биз көтөрүп аткан маселе бул жөн эле Матраимовдордун маселеси эмес. Биз болсо ошол шайлоонун мыйзам бузуулары жөнүндө талкуулайлык деп атабыз. Керек болсо парламенттик комиссияны түзүшүбүз керек. Эмне үчүн биз буга көз жумуп атабыз? Бул сөз бүгүн болосо эртең айтылат. Бирок өз убагында айтып, өз убагында биз парламент шайланып келгенден кийин баа берсек жакшы болот эле. Эмне үчүн биз отурабыз, урматтуу мырзалар? Айтпайсыздарбы? Анткени могу жерде куларда жүргөндө менин коллегаларым, айрым коллегаларым айтып атат, бул туура сөз айтылды деп. Эмне үчүн азыр айтпай атасыңар муну? Эл карап атат, мына прямой эфирде жүрөбүз. Элдин баары тең айтып атат, бул туура, азыр айтылбаса деп качан айтылат? Мына фонддор бар экен, 12 көпүрө салдык, изилдеп чыгайлык. Бул абдан жакшы иш. Бирок кайсы акчага, кайсы каражаттарга? Баары тең мамлекеттик кызматкерлер. Балким ошол жана таможняда болгон коррупциянын акчалары жумшалгандыр. Эмне үчүн биз бул жөнүндө айтпашыбыз керек? Бул боюнча башка фракциялардын мүчөлөрү үн каткан жок. Парламенттин бүгүнкү отуруму түшкө жетпей жыйынтыкталды. Элизат Эркинтур, Александр Семенов, НТС. Бүгүн Жалал Абад областынын Каракөл шаардык кеңешинин отурумунда НТС телеканалынын журналисти Гүлжан Алтымышбаева катышпасын деген талап коюлуп. Атүгүл бул маселеден улам отурум башталбай жатып токтотулду. Кабарчыбыз билдиргендей, күн тартибинде жергиликтүү социалдык маселелер эле каралмак. Бирок эмнегедир бул шаардын мэри Ильяс Эркеев НТСтин кабарчысын жыйындан чыгып кетишин талап кылган. Буга айрым депутаттар каршы чыгып, журналисттерге чектөө жок экенин, болгону мамлекеттик сырлар талкууланган жыйындарга гана жабык өтөрүн айтышкан. Мындан кийин Каракөлдүн мэри Ильяс Эркеев журналистти отурумдан чыгаруу маселесин добушка коюп, бирок аны көпчүлүк депутаттар колдобой коюшкан. Көп өтпөй жыйын токтотулуп, эртеңкиге жылдырылды. Биз деген Жалал Абад областынын караштуу Каракөл шаарына шаардык кеңештин сессиясына катышууга келгенбиз. Бул жерде күн тартибине жөнөкөй эле социалдык көйгөйлөр коюлган экен. Сессия башталганда эле бирок ага карабастан шаардын мэри Эркеев Ильяс бизди чыгып кетишин талап кылды. НТС телеканалы Асипресс отурат, Асипресстин отурганын жетиштүү, НТС телеканалы чыгып кетсин деди. Шаардык кеңештин спикери Бакытбек Насырдинович болсо бул массалык маалымат каражаттары менен чыгып кетүүгө талап кылганга укугум жок деди. Ошондо анда менден сунуш катары добушка коюңуз деди. Добушка койгондо 28 депутаттын экөөсү чыгып кетүүбүзгө макул катары добуш берди. Бирок калгандары унчукпай коюшту эле, ошондон биз калып кала турган болдук. Ага үчүн көтөрүшүп СДПКнын жана энергетик партиясынын өкүлдөрү чыгып кетсин, эмнеге калышы керек деп кайра көтөрүп башташты. Ошондон алар жарым сааттык танап жарыялашкан.
Анан таңертеңден кийин кайтып келгенден кийин сессия бүгүн болду. Бүгүнкү жумага чейин таңертең сессияны жаап коюшту. Сөз эркиндигине кысым катары баалайбыз. Жана биз өз коопсуздугу үчүн да кооптонобуз. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы шайлоо штабынын кызматкерин белгисиз адамдар сабап кетишти. Окуя өткөн түнү болгон. Анда 29 жаштагы Мирлан Белековдун үйүнө бейтаныш 4 адам кирип келип, аны катуу уур токмокко алышкан. Кол салгандар эмне себептен аны тепкилешкенин айтышкан эмес. Арганда жаракаттарды алган Бабановдун шайлоо штабынын кызматкери учурда ооруканада жатат. Анын баш мээси чайкалып, тиштери сынып, жаак сөөгүнөн жарака кеткен. Кече күнү түнү үйдө жаткам, эшикти тыкылдатышкан, катты тебишкен. Эми чочуп кетип эмне болду экен деп эшикти ачсам, көзүмө урушту. Ошол жерде эле эсимди жоготтум. 4-5 здоровый балдар, спортсмен. Өзүмдү жоготтум. Уктатып машинага салышып, көзүмү ачсам, жапкында уруп атышыптыр эле. Аны дагы бир уктадым, кийин горбольницада жатыпмын. Ушул азыр ушул өзүмө келип мына айтып аткан. Чүй областынын Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда куралчан адамдар изделүүдө. Бул аймакта перехват планы жарыяланып, милиция кызматкерлери тинтүү жүргүзүп жатышат. Буга интернет булактарында Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнө куралчан адамдар кол салып, Кара Балта шаарында белгисиз адамдарга ок атылды деген маалыматтар тарап кеткени негиз болду. Ал эми Панфилов районунун ички иштер бөлүмүнө 28 жаштагы таксист куралчан адамдар коркутканы тууралуу арыз жазган. Анын айтымында бейтаныш 4 адам аны унаасын айдатып, алар айткан жакка жеткирүүсүн талап кылышкан. Бирок бензин жок экенин айткан соң куралчандар кетип калышкан. Учурда бул маалыматтар такталууда. Чүй областынын Москва, Панфилов жана Жайыл райондорунда перехват планы жарыяланды. Бүгүнкүгө караган түнү интернет булактарында милициянын Панфилов райондук бөлүмүнө куралчан адамдар кол салганы. Көп өтпөй алар Кара Балта шаарында белгисиз адамдарга ок атканы тууралуу маалымат тарап кеткен. Аны биз ушак катары айта алам, андай маалымат, андай окуя болгон эмес. Жана ошондой бул сөздүн баары келип чыкканы оюм баягы биздин кызматкерлер ар бир жерлерде блокпостторун эметип, катуу иш-чараларды өткөрүштү, ар бир машиналарды тинтүү жана текшерүү иштери жүргүзүлгөнүн себебинен баягы ар ким ар кандай баягы далилденбеген туура эмес маалыматтарды соцсеттерге жазып атат. Ошондой эле Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнө 28 жаштагы таксист кайрылып, аны бейтааныш 4 адам курал менен коркутканын билдирген. Айтымында куралчандар аны алар айткан жерге жеткирип коюусун талап кылышкан. Бирок унаасында бензин жок экенин билген соң куралчандар кетип калышканын айткан. Куралчандар коркутту деп арызданган жаран алардын болжолдуу фотороботун түзүүгө жардам берген. Өңүтүсүн дагы айтып бере алган жок. Баягы кара тору, мындай кара кийимчен, бирөө жемпир кийип жүргөн, бойлору 1.80, 1.75 деп ушундай баягы ушундай сүрөттөмө берди. Анан кийин жанында ошол жанакы сумкалары бар экен, весмешок деп коет. Ошондой весмешок жана белгисиз маркадагы курал жарагы бар экен деп көрсөтмө берди. Ошол эле убакытта таксисттин маалыматы да күмөн жаратып жатканы белгилүү болду. 28 жаштагы жаран өзү буга чейин дагы өз өмүрүнө кол салуу фактылары болгон себебинен анан өзү туура маалымат берип атабы же жалганбы деп бүгүнкү күнү психологиялык экспертиза дайындалды. Ал ар бир жаран милицияга ошондой кайрылган учурда биз текшерүүгө алышыбыз керек. Ошол себептен баягы жер-жерде катуу иш-чараларды жүргүзүп, текшерүү иштерин жүргүздүк. Кандай болгон күндө да ал айткан маалыматтар териштирилүүдө. Бирок эгер анын айткандары жалган маалымат болуп чыкса, жоопкерчиликке тартылышы ыктымал. Ал арыз жазаар алдында бул тууралуу алдын ала эскертүү берилген. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС.
Президент Алмазбек Атамбаев тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоеваны кабыл алды. Мамлекет башчысына Россиянын президенти Владимир Путин менен Сочи шаарындагы боло турган жолугушуусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 72 сессиясына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына жумушчу сапарынын алкагында Кыргызстан демилгелеген иш-чараларга катышуусуна даярдык көрсөтүү туурасында маалыматтар берилди. Мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жооп беретинде мамлекеттик сапарына даярдык көрүүнүн жүрүшү дагы талкууланды. Өз кезегинде мамлекет башчысы бул иш-чараларга даярдык көрүүдө улуттук кызыкчылыктарга артыкчылык берүү менен негизги өнөктөштөр менен ар тараптуу мамилелерди өнүктүрүү тапшырмаларын берди. Чехиялык Legolas Trading компаниясы Россиянын Русгидро ишканасына 37 миллион долларды 19 сентябрга чейин төлөп берүүсү керек. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Буга чейин бул акча 18 сентябрга чейин төлөнөт деп айтылып келген болчу. Эске салсак, Кыргыз өкмөтү менен Чех компаниясынын ортосундагы келишимге ылайык Жогорку Нарынгыз Каскада ишканасынын акцияларынын 50%-ын менчиктеш үчүн Legolas Trade Русгидрога 37 миллион доллар төлөп бериши керек. Келишимге 4 августта кол коюлуп, аталган сумма 30 банктык күн аралыгында которулуш керек болчу. Бирок ортодо майрамдар, дем алыш күндөрдө эсептелип отуруп, төлөм дагы 1 күнгө жылганы белгилүү болду. Акча алгач Кыргызстандын электр станциялары ишканасында ачылган эсепке түшүп, ал жактан Русгидрога которулат. Шаар ичинде оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга уруксат берүү керек. Ал эми эл аралык же шаар аралык каттамдарда жүргүнчү ташууга тыюу салуу зарыл. Мындай сунуш такси кызматын көрсөтүү ассоциациясы айтууда. Эскерте кетсек, Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга 2020 жылдан эмес, 2018 жылдан тарта тыюу салуу аракетин кылууда. Адистердин айтымында учурда такси кызматын көрсөткөндөрдүн 80% оң рулдуу унаа айдашат. Документ жакын арада ишке кирсе, алар жумушсуз калышы мүмкүн. Ошондой эле тартип сакчыларынын документти тез арада ишке киргизүү сунушуна айрым жарандык активисттер каршы чыгып, кол топтой башташкан. Буга чейин Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта тактап айтканда, аны менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салган мыйзамын 2 жылга эртелетүүнү сунуштаган. Ал өтүп кетсе, документ 2018 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Ал арада жарандык активисттер буга каршы чыгып, кол топтоого өтүштү. Маалыматтар боюнча өлкөдө такси кызматын көрсөткөн оң рулдуу унаалардын саны 60 миңден ашат. Бишкек шаарында эле жүргүнчү ташып иштегендердин унааларынын 3/2 бөлүгү оң рулдуу. Мындай машина менен үй бүлөсүн багып келе жаткан таксисттер да учурда айласы куруп турганын айтышат. Атүгүл айрымдары документ ишке кирсе да айла жок көмүскө иштөөгө же болбосо айып пулун төлөп жүргүнчү ташый бере тургандыгын билдиришүүдө. Окат кылбаса аны менен завод жок, фабрика жок. Кандай окат кылабыз билбейм. Сатканда ким албай Биз ушу менен акча таап атабыз да, оң рулдуу, сол рулдуу окат кылыш керек. Аны жонуш менен таксига өтөбүз да. Кантип? Ушу менен частник болуп, Андайлар болсо штраф болот атпайбы? Штраф, итегиле штраф. Быйыл 8 ай ичинде оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда 1300 жакын жол кырсыгы катталган. Бул жалпы кырсыктардын 30%-ын түзөт экен. Бирок Кыргызстанда миллиондон ашык автомобиль катталып, анын 192 миңин оң рулдуу унаалар түзөрүн эске алганда, жол кырсыктары дал ошол оң рулдуу унаалардын айынан көп болот дешет тартип сакчылары. Бизге максат ошол жанакы элди жоопкерчилигин алып, жана такси катары элди ташыган оң рулдуу транспорт сөзсүз түрдө бул коопсуз транспорт болуп эсептелип атат. Анан ошого байланыштуу биз ал өзүнүн жеке менчик пайдасына колдоно берсин, бирок элди ташыбасын деп атабыз да. Деген менен оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу менен гана жол кырсыктарын азайта албайбыз дешет эксперттер. Анткени кырсыктын көбү жол эрежелерин сактабагандыктан жана айдоочулук көлүктөрдүн оңду солду сатылып жатканынан улам келип чыгууда дешет адистер. Ананда тыюу салып коюп эле маселе чечилет деп отура бербей, башка да альтернативдүү жолдорду карап көрүү керектиги белгиленип
шектенүүдө. Нужно исходить из того закона, который уже существует. Оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууну 2020 жылга чейин калтыруу керек деп ойлойм. Бирок эксперттер да өздөрүнүн пикирлерин айтышы керек. Тыюу салуунун ордуна автоунааны техника менен жабдып, көчөлөргө видеокамераларды орнотуу эң жакшы вариант деп ойлойм. Эгер таптакыр эле болбой турган болсо, анда оң рулдуу унаалар менен эл аралык же шаар аралык трассаларда жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салууну сунуштайт элем. Ал эми шаар ичинде такси кызматын жүргүзүүгө уруксаат берүү зарыл. Учурда такси кызматын көрсөтүү ассоциациясы менен тиешелүү тармактын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Анын жыйынтыгы менен тыюу салуу 2018 жылдан тарта ишке ашпай да калышы мүмкүн. Эске салсак, 2015 жылы 4-июлдан тарта Кыргызстанга оң рулдуу машиналарды алып кирүүгө тыюу салынган. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Жаңы эле оңдолуп түзөлгөн жол, бирок анын кесепетинен айрым бишкектиктер үйлөрүнө кире да албай, чыга да албай калышты. Борбор каладагы көчөлөрдүн бири реконструкциядан өткөрүлүп, бирок анын жүрүшүндө кээ бир жашоочулардын королорунун дарбазалары ачылбай калган. Үйдүн алдындагы кире беришине калтырылган тилкеге балдардын коляскасы да батпайт экен. Буга нааразы болгон жашоочулар кайрылбаган мекеме калган жок. Баарынын кызыгы, оңдолгон жол долбоорлоо сметалык документациясы жок жасалган. Тактап айтканда, бул жолду проекттин негизинде бүткөрүлгөн. Вот, у нас такое безобразие. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул эмне деген шумдук? Дарбаза ачылбайт. Орнотулган түтүктөр, лотоктор жерден 30 сантиметр көтөрүлүп турат. Билбейм, кышында бул жерден кантип өтөбүз? Тайгаланып жыгылабыз го. Мындай көрүнүш Бишкектеги Кулиев көчөсүндө орун алган. Бул жактагы жол оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңы ирригациялык системасы курулду. Бирок жергиликтүү жашоочулары нааразы. Себеби көчөнүн тургундары эми унаалары менен үйлөрүнө кире да албайт, чыга да албайт. Алган эмес, турак жайынын кире беришине калтырылган тилкеге балдардын коляскасы да батпайт экен. Буга нааразы болгон жашоочулар мэрияга кайрылышып, бирок алардан бул биздин маселе эмес деген жооп угушкан. Создались, конечно, огромные трудности. Мына ушундай кыйынчылыктар жаралды. Машиналарды сыртка чыгара албай, аябай эле кыйналдык. Эми үйгө кирүү үчүн дарбазаны бузуп, кайра куруп чыгышыбыз керек экен. Ага жок дегенде 100 000 сом кетет. Ушундай кантип болсун? Бул Борбор калаада оңдолуп жаткан 48 көчөнүн бири. Аткарылган иштердин сапатын көзөмөлдөгөн турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын өкүлдөрүнүн айтымында, капиталды оңдоп түзөөдө долбоорлоо сметалык документация керек эмес. Бирок айтымдарында иш аракеттер так эле эсептелген экен. На основании дефектного акта. Жолду оңдоодо кандайдыр бир шалакылыктар болсо, анда атайын сметалык документация кайрадан түзүлүп, аткарылган иштер кылдат текшерүүгө алынат. Буга турак жай коммуналдык чарба башкармалыгы, Бишкек асфальт сервис ишканасы, жол лабораториясы жана райондук администрациянын өкүлдөрү тартылат. Жол куруу боюнча эксперт Талант Садакбаевдин айтымында, Бишкек шаарындагы квартал жана кичи райондордогу жолдорду реабилитациялоо жана реконструкциялоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин топографиялык сүрөттөрүн азырынча эч ким көрө элек. Долбоор жок болгондуктан иштин канчалык сапаттуу аткарылганын салыштырып текшерүү мүмкүн эмес. Асфальттын деле калыңдыгын жөн эле албайттым да, канча салабыз? 6 сантиметр салабыз, жетет го деп. Ал расчет дорожный жер деген бар. Ал ошол кандай машиналар өтө турган боюнча, категориясы боюнча, нагрузкасы мынча болуш керек деп туруп, анан ошол нагрузкага жараша основаниясы мынча болуш керек, покрытиясы мынчадан болуш керек, момундай материалдардан салыш керек деп. Ошонун баарын так айтылыш керек да. А же болбосо 10 сантиметр асфальт болуш керек, 5 сантиметр салып койсо бузулабы? Бузулат. А ким жооп берет? Ошондой сала бергиле киши жооп бериш керек. Анткени проекти жок, расчеты жок, покрытияны салган үчүн жоопту тартыш керек. Садакбаевдин айтымында, жол курууда техникалык параметрлерди сактоо зарылчылыгын азырынча эч ким жокко чыгарган эмес. Андыктан ар бир жаран өз үйүнө тоскоолдуксуз кирип чыгууга укуктуу. Бул боюнча жергиликтүү тургундар сотко да кайрыла алышат. Ошондой эле долбоорлуу сметалык документациясы жок болуп туруп, так эмес долбоордук эсептөөлөрдүн негизинде көчөнү оңдоого уруксат берген аткаминерлерди да жазалоо керек дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Нурбек Каппаров, НТС. Улуу Британиянын мыкты футбол тренерлери Кыргызстандын жаш спортсмендерине мастер-класс өткөрүштү. Өз убагында Англиянын беделдүү футболдук клубтарынын жана улуттук курама командасынын футболчуларына биздин жаш оюнчулар дагы өз өнөрүн көрсөтүшүп мактоого татышты. Окутуу жалпысынан 3 күнгө созулуп, анын алкагында футболисттерден тышкары жергиликтүү машыктыруучулар дагы англиялык кесиптештеринен жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө жетишишти. Спорттук иш-чара Улуу Британия менен Кыргызстандын дипломатиялык алакасынын 25 жылдыгына арналган. Кененирээк кийинки материалда.
Ирети менен тизилип, машыктыруучунун командасын так аткарып жаткан уландар Кыргызстандын жаш футболчулары. Алар оюн таласына безелене жүгүрүшүп, чет элдик футбол чеберлерине ыраты менен өз өнөрлөрүн көрсөтүшүдө. Аны менен бирге алар дасыкан машыктыруучулардан жаңы ыкма, оюн чеберчилигинин дагы башка техникаларын өздөштүрүп жатышат. Кыргызстандын жаш балдардан турган курама командасына футбол боюнча мастер-класс өткөрүп жаткандар Улуу Британиянын өз убагындагы мыкты оюнчулары. Айтсак, Микки Адамс 1974 жылдан тарта 1998 жылга чейин Англиянын белгилүү Саутгемптон, Фулхэм, Сток-Сити футболдук клубтарында алдыңкы оюнчулардын катарында болгон. Ал эми анын өнөктөшү Алан Роджерс болсо 2001 жылдан 2004 жылдарга чейин Ноттингем Форест, Халл Сити, Лестер Сити клубтарында жана Англиянын курама командасында ойногон. Учурда экөө тең беделдүү футболдук клубтарда машыктыруучу болуп эмгектенишет. Эми болсо көп жылдан берки тажрыйбасын Кыргыздын жаш спортсмендери менен бөлүшүшүдө. Микки Адамстын баамында биздин жаш спортчуларыбыздын дүйнөлүк аренага чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Балдардын техникалык жөндөмү жогору экени байкалып турат. Андыктан ар бири талыкпай эмгектенүүсү зарыл. Ошондо гана мындан ары дагы өсүп, аракеттери жогорулайт. Негизинен бардыгы жакшы. Болгону балдарга берер кеңешим оюн учурунда чечкиндүү болуш керек. Оюндун жүрүшү, анын жыйынтыгы оюнчунун мүнөзүнөн көз каранды. Топ тийгенде ыраты менен ойноп, кыракылык мүнөз менен гана жеңишке жетсе болот. Чынын айтсам, футболисттердин кээ бири менин копулума толду. 3 күндөн бери англиялык машыктыруучулардын элегинен өтүп жаткан балдардагы четтен келген тренерлердин машыктыруу эрежелери жана ыкмасы жакканын айтышат. Булар тренировка жакшы өткөрөт экен. Алардын опыты жакшы экен. Мааниси менен сүйлөшөт. Сүйлөгөндө сен түшүнүп аттың го эмне деп атканын? Ооба, кичине. Бул иш-чара Улуу Британия менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелеринин 25 жылдыгына карата уюштурулган. Ага өлкөнүн ар аймагынан 13 жаштагы футболчулар машыктыруучулары менен келишкен. Алардын арасынан оюн талаасында топ менен мыкты оюн көрсөтүп, Англиянын футбол жылдыздарынын көзүнө урунгандар дагы бар. Эми Алан менен Микки айрым футболчуларды өз клубтарына алып кетип тарбиялашы мүмкүн экен. Бияка да келип биздин өспүрүмдөрдү карап, ошо кайсы өспүрүмдөр мисалы таланттуу болсо, азыр деле убада берди. Балдардын астынан 2-3 баланы карап Англияга барганда, мисалы, ошол эле Брукхаус деген колледжде ошол биздин балдарыбыз жөнүндө айтып берем деди. Болсо, ким билет, бюджеттин основада 2-3 баланы алып кетсе, бул да бизге жакшы болот эле. Айта кетсек, англиялык коноктор Кыргызстанга алгачкы жолу келип жатышат. Алар кыргыз балдарынын тырышчак жана аракетчилдик сапатына баа берип, элинин меймандостугуна таңданышканын да жашырышкан жок. Кайыр Жайлыбекова, Рамазан Сушанло, НТС. Жаш футболисттерибизге ийгиликтерди каалап, келечекте мыкты спортсмендердин болушуна тилектешпиз. Ал эми биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Биздин берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС чекит KG жана YouTube порталынан да көрсөңүздөр болот. НТСтен алыстабаңыздар. НТС баарын көрсөтөт. Эртең көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү.